Assalamu alaikum hurmatli ko'ruvchilar. Hozir Gulbay Bayzakov ko'chasining kesilishidan avtobusga bosib ketaman. G'alabadan olayotgan trotuarlar sizlar ko'rib жатқандай. Şam May ertaga yağmur jasab lay bo'ladi. Shu yerda odamlar bosib yuradi. Bu ko'chaning bir jag'ida ele trotuar bor. Aytib bozor joqda, turma joqda trotuar degan yo'q. Trotuar degan yo'q, turma joqda. Biroq to'g'ri kanallar bor. Bunda yo'lda chekasida turadi mashinalar. Yo'l chekasida turadi. Shu yerda odam bosa turgan joylarga to'g'ri mashinalarni qo'yilgan. Shu yerda misali porter qo'yibdi. Mercedes naqshlarni qo'yib turadi. Shu yerda savdo sotib biznes qilgan odamlar mobil kimlarda trotuarga qo'yib olib turadi. Bu ma'qul. Kelib tovar tushirib ketadi. Boshqalarchi. Bu Aytib bozorda yo'l jag'i turma. Yo'lda ikki jag'i to'lib turadi. Yana ko'p kuni shunday bo'lib o'tadi. Universitetga juma kunlari qanday bo'ladi? Kelib boshalamoq qo'yib ketadi. Boshalamoq qo'yib bardak. Nede koyuluyorlar? Hazır var yok öyle bizde soğuda bol köp neçege köngül burvay fizikçilik dep tecrübe derecelerde buzu başladı. Çok durağız Durmacakta вообще adam baskanға жол жоқ. Адамдар машина жүрген жолға басады. Мысалы үшін қазір мен басып кетіп бір джип қойып тұр. D2500E дейді. Aslında görüp жатқанда turma жақта жол жоқ. Trotuar, trotuar жоқ. В общем дегенде бұл жағда trotuarда қалыны көпке соңыр болады. Адам келбейтау, шоферлар ұрып соғып пайдап жүреді. Мысалы, жүрі trotuarga
машинасына коюптур. Ушул жерде эле иштегендер болсо керек. Грузовик. Салам алейкум, шеф. Машинаны нак тротуарга коюп коюп турасыз да. Бир аз алдыга жарка кылып койсоңор, адамдар басып жүрөт да бул жерде. Рахмат. Почему адамдар эмнеге өздөрү жана кылбайт дейм да. Эми жылып койдук бул жер. Болду, рахмат. Өздөрү билип туруп ошону бул жерден адам коюп басат эле же машина өтөт эле же башка болот эле деп өздөрү билип жана кылбайт да. Алдын ала элечи. Мисалы үчүн бул жерде деле машина турат. Эмнеге бизде ал сезим? Билбейм, даже кандай сөз таап айтам да. Өзүбүз деле ойлоп калганбыз да, өзүбүз деле. Мага жакшы болсо, мага ыңгайлуу болсо, башкаларга кандай ыңгайсызбы, ыңгайлуубу, же шаарды көркүнү бузуп атабы, же башка болуп атабы ишибизчи. Мисалы үчүн бул жерде частный секторда жеке менчик үйлөр. Жана канча өткөндө эле айткан, могу арыктарды өздөрү тазалап койсо, бул жака суу чыгып, жана болбойт эле да. Бул жерде карагы, арыктар кабагы жок да, баардыгы мамлекет кылып бериш керек деп мамлекетти жанагы. А бирок бул өзүңөрдүн үйүңөрдү алдыны мына мусор толуп кетиптир. Эртең суу келсе, баары жолго чыгат, могу жер чаң, лай. Ушул ашы барса 1 саат 2 саатта тазалап коесуңар. Бул жердечи. Салам алейкум. Ушул жерде жашайсызбы? Жүрөм да мындай көрүп. Могу сизге караштуу да? Эмне? Могу гараж. Же сиздики эмеспи? Эмне? Үйбү? Жөн эле сурап атам, мындай суу чыгып атыптыр да мындайчы, жанагы кылып. Кийин ушул жерде эле жашагандар өздөрү чыгып 1 саатта тазалап койсо, тазаланып калат эле деген ойдо эле да. Сен кимсиз? Мен жөн эле адаммын. Эме? Жөн эле жүрөм мындай карап. Жакшы да, муну уюштуруш керек болуп атат да. Ошо мындай эми өкмөткө эле Алар менен дамбан проектисин айтат экен. Ичинен инженерлер чыгат экен, баардыгынан булар кол иши менен бүтө турган ишти кылышат экен да. Анан мамлекет деген 1 жылдан кийинби, 6 айдан кийинби баягы элге таркатып берип коет экен. Азыраак акча болсо дагы алардын мээлети. Туура. Мен эми айтканымда караң, ака. Азыр мен да ушуну ойлойм, кийинде оларды ушинтип баягындай эмне деп коет. Ооба. Эми айыл жерде деле мисалы үчүн үйүбүздү алдыны жана кылабыз да. Өзүбүз эле арыкты чабып, өзүбүз эле такып. Эми мен эмне деп аткам, азыр тротуар кетип атабыз, тротуардын акыбалын караң да. Ушу суу келгенде чыгып кетип, ушундай тупурак, лай болуп калып атпайбы? Өзүбүз эле басып атабыз бугачы. Өзүбүз басып атабыз, өзүбүз балдарыбыз басып атат. Шамал болгондо ушу көтөрүлөт. Ошо көтөрүлөт. Биз да өзүбүз дем алабыз. Мына бул жер суу агып турса. Мамлекет күнөөлүү дейм. Караң. Ошо каптуу жаанда ошо сел болуп, лай болгон. Ооба да. Шайлоого чейин адамдар турушабы же ушундай калабы? Эми шайлоонун алдыда келип тазалап берсе керек. Ооба. Субботникке күтүп турушат. Эми мисалы үчүн мен жашаган жерде кошуна коңдор өздөрү эле чыгып, шыпырып коюп, мусорду алып коюп, жана кылат да. Ошо биздин двор таптаза турат постоянночу. Сен каерден болосуң? Мен Жалал абадтан эле болом. Сен мындай ичинде немең бар экен мындай өзүңүн баягы. Баягындай, не деп
Naциональный энергияң бар екен. Эми мен өзүмө ыңгайлуу шаарда, бала чакам ыңгайлуу шаарда жашасын деген жанагы бар да желаниямчы. Анткени кече бирөө жазып атпайбы, сага ошондой болсо Европага кетип калуу депчи. А мен эмнеге Европага кетиш керекмин? Биз эмне Европадан жаман жашаш керекпиз же европалыктардан бир жерибиз кемби? Европада эмеле биздей адамдар жашайт да. Просто мусор кылбайт, жыштырат, башка кылат, контроль кылат. Буну сенин айткан мындай оюңда мен дагы кошулам да негизи. Анан буну мен башкача мындай план менен иш көрсөтөйм да. Допустим, компьютер бар да сенде. Бар. Телефон бар. Ооба. Компьютер менен сайт ачып, желательно. Сайт ачып туруп, сен менетен кайтат. Себеби адамдар көрөт да. Ооба. Көргөндөн сен алигиндей жазып сага неме кошот. Жок, мен жазып атам ошо, негизи жазып чыгарам, о шаардын ортосундагы жолдун четиге коюлган контейнерлерди жазып чыктым эле, адамдар колдоп, мэрия алды акыры, ошончу. Себеби шаардын көркүнү бузган. Сайтың эмнеде? Facebook'ta страничкам бар, Молдожанов Бакыт деген. Молдожанов Бакыт? Немеси эмне? Интернет адресиңчи? Жок, ошо Facebook'ta Молдожанов Бакыт деген менин өзүмдүн страницам бар да. Өзүң мындай неме ролик немелериң жокпу? Жок. Азыр YouTube канал чыгарып атабыз. Эми баягы мисалы не только Европа, но Малайзия, Япония, жакынкы мамлекеттер. Ооба да. Ошо мамлекеттердин эле биз деңгээлине жакындашып эле алайлы. Малайзияга барып не кылабыз. Муну границадан өтөйлү, Андижанга. Жок, муну сүрөтүн көрсөтүп эле неме алып койсоң адамдарынан ошо 50%. Жок, айтам да. Алыска барбайлы, Андижанга өтөйлү, Наманганга өтөйлү, Советабадка өтөйлү. Мен барып жүрөм да. Султанаста жанагы тазалыкка, жолдорду тегиздигиге бийлик заставить этип кылдырган да кәрим. Эми заставить кылган менен адамдар ошо заставить кылыш керекпи биздики да. Мен сага бирдек айтайын. Мен турмушта көрүп жүргөн нерсеми айтам да көбүнчө. Мен өзү адырда төрөлгөм, ардыда чоңойгом. Кичинекейибизде 2-3 классыбызда чоң бизден чоң азыр аксакал болуп өтүп кетти. Ошолор булак тазалайт. Булак аксакал бар, булагыбыз бар да. Отуруп алып булак тазалатат. Түрсүчөн болуп алып булакка түшүп, баарын тазалап, чөптөрүн, балдырларын алып таптаза кылып, сууну агызып, заранее бир күн мурун айтып коет эле, суу эртең токтойт, бүрсү күн токтойт, суу алып койгула деп. Анан кийин каралбай кетеби? Анан биз кылып, армиядан келгенден кийин дагы кылып жүрдүк. Анан ошол ойдон мен айылга кем барып калдым. Ошо булак калыптыр дагы азыр очойгон улай болуптур. Булакты эч ким карабайт экен. Баардыгы ал привозной суу ичет экен. Караң эми. Кран жок. Кран жок, айылда эмес, шаарда жок. Водопровод. Таза суу, свежий суусу бар булакты бир жылда бир тазалап койсо ичет да, весь айыл. Ошондон тазалабай, эмне привозной суу ичип атат. Кудук кылып алган үйлөргө, хаус кылып алган. Ошого куят бир жума ичет, турабы? Ошол булакка чыгып тазалап койсо, эмне жанагы да. Мага керек беле. Керек болсо кылып алсын, же айыл өкмөт кылып берсин дейт да. Тазаласаң өзүң балдарың ичет го ошо сууну. Ал жакшы неме маселе. Бунун дагы бир калети жактарын көрдүм. Бир күнү айылга барсам, үтөм айтат, биздин булакка келип ат коюп кетти. Ат? Ким коюптур? Ким коюптур аны десем, алигинде кийинип алышып кетти, 12тасы келип дейт. Кыздары бар экен, келиндери бар экен, балдары бар экен дейт, анан бир кой союшуп дейт, анан өздөрү жыгырдап, бирин монтип, колтугунан кармап алып, кучактап алып, тегерен тансага түшүп, ырдап, анан кийин алигинде шам жагып, нерселерди окушуп, анан ат коюп кетти дейт, анан мазарга эми ат коюп кетти дейт. Тооба кылды. Кайсы жерде ал булак? Эски Кочкордо да. Эски Кочкордо?
Ноке, o üstüdeki ısık sular жерде. Вот дешеде. Суга барган экенсиң. Мен Кочкордо 4 жыл жашагам. Анан сени көргөн содан бирок азыр эми неме кылып атам да. Какта көргөн менен. Эми ошол жана аштан алайды жанагылары окшойт да. Андан кийин мен айттым, алар кимдер экен десем, молдону чакырсак молдобуз барбай койду. Ал молдон коркок да дедим. Жүрөк түшүп атам деп. Сен ошол канча чакырсак эмне кыласыңар, ишиңер болсун, кетет алар деп ошентип дейт, барбай койду. Ай, тоогум. Анан барды жанына десем, барды дейт, барып анан ошентип башын салып кетип кал дейт. Ошо молдоңор дедим, күчү жетпесе анда кандай болду дейт. Мен билбей калдым, билгенде бардым кууп айда берет элем дейт. Анан алар каяктан келди, билдиңер десем, Алабукадан келишти. Ошакта бир ошондойду уюштурган бир Артан Алайдын дагы бирөөсү бар экен да. Ясно. Бул деген адамдардын